Шаардык мэрия 2026 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын бекитип, аны ишке ашыруудагы каржылык көйгөйлөрдү толук чечти. Учурда 4 райондун акимдери өздөрүнө тиешелүү бюджетти жеке көзөмөлүнө алууда. Шаарда аткарылган иштерден сырткары башкы маселе жол, шаарды көрктөндүрүү, курулуш жана унаа тыгындарын азайтуу. Эми бул маршруткалардагы мени укса туура түшүнүшсүн, бул маршрутный таксилердин ээлери дагы бизди убагында транспорт проблемасы болгондо бизге иштеп беришти шаардыктарга. Биз муну туура түшүнүшүбүз керек, аларга да туура мамиле кылышыбыз керек. Мен өзүм мэр катары ушул маршрутный таксинин жетекчилери менен жолуктум. Мен аларга эскерттим. Жаңгылык болбосун силерге. Биз жылдын аягында буйруса чоң автобустарды алып келебиз. Газомоторный, экологически таза, электробустарды коюп беребиз. Схемасын болсо чийип даярдап койдук. 2-3 вариантыбыз бар. Мындан сырткары шаардын көркүн көз жаздымда калтырып, коммерциялык багытта курулган турак жайлар жетекчилик иретке келтире турган негизги көйгөйлөрдүн бирине айланды. Эми кала башчысы жеке компанияларды бардык талаптары менен үй курууга жана тегерекчеттин кошо көрктөндүрүүгө милдеттендирет. Мага келип аткан жарандар бар, акчасын төлөп коюп, үйүн ала албай, кире албай жүргөндөр өтө көп. Бирок мэрия будан сыртта турбайт. Себеби бул Бишкектин территориясында биз сүйлөшүп атабыз, жолун табабыз. Буларды убагында тапшырганга, тапшырбаса бусканга дегенге алып баратабыз. Мындан сырткары жакын арада Бишкекте 4 ири унаа токтотуучу жай курулат. Көп деңгээлдүү унаа токтоочу жайга 500дөн ашык унаалар убактылуу токтосо болот. Аны менен катар таштанды маселеси да чечилип, тармак жеке инвесторлорго берилет. Ошондой эле планда жогорку ылдамдыктагы бир рельстүү транспорт каттамын ачуу каралууда. 100 күндүк маалымат жыйында мэр аткарыла турган иштерден сырткары күнүмдүк көйгөйлөрдү шаар тургундары менен биргеликте чечүүгө кызыктар экендигин билдирди. Биз ушундай отчетторду жаманындагы, кемчилигиндагы, жакшы болуп аткан иштерди дагы сиздер менен бат-бат жолугушуп, мен информация берип турууга даярмын. Эгер жалпы коомубуз, жалпы Бишкек шаарынын тургундары чогуу көтөрүлүп ушул ишке киригишпесек, биз шаардан ой албайбыз. Себеби сиздер менен биз шаарда жашайбыз. А Бишкек биздин үйүбүз. Биз оңолушубуз керек, биз оңолобуз. Эч убакта бул жөнүндө бир сомнение да болбош керек. Борбор калаада аткарыла турган ири долбоорлордун баары шаардык бюджет менен эл аралык уюмдардын көмөгүнөн түшкөн каражатка ишке ашат. Күнүмдүк жашоо шартка керектелчү муктаждыктардан сырткары жаштардын билим алуусуна, балдардын эс алуучу жайларына жана спортко өзгөчө көңүл бурулуп, бир катар ири долбоорлор пландалган. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.